Рахмат, эми алды менен ушул Ала тоо журналынын кайрадан жарык көрө баштаганын куттуктаймын. Эми Ала тоо журналы мындан мурда илгерки акын жазуучуларды тарбиялап өстүргөн. Мисалы Ала тоо журналы келди, Ала тоо журналынан окудук деп биздин агайларыбыз, эжейлерибиз абдан айта турган, өтө сыймыктанып сүйлөй турган. Кийинки кездерде биз Ала тоо журналын көрбөй калганбыз. Мына буюрса ушул жакында Ала тоо журналы кайрадан жарыкка чыгыптыр. Эмки пландарда биз ойлоп атабыз, Кытай кыргыздарынын ушул озот акын жазуучуларынын чыгармаларын байма-бай Ала тоого бастырабыз. Алар дагы ушул жерде, ушул мектептен үлгү алат деп ойлойбуз. Биз жакында ушул Шыдыр маданият саякат медиа компаниясы деп ОСО түздүк. Бул ОСОнун максаты ошол эле Кыргызстандын мыкты чыгармаларын Кытай тилине которуу, ошондой эле Кытай кыргыздарынын чыгармаларын бияка кирилл тамгасында кыргыз элине жеткирүү, ары Кытайдагы Мо Ян, Ваң Миң окшогон, Лу Яо окшогон мыкты жазуучулардын чыгармаларын Кыргызстан элине таанытуу. Эми бул жерде биз ойлойбуз, баягы Шинжаң кыргыз адабияты деген бизде көздүн карагиндей сактаган бир жалгыз адабий журналыбыз болгон. Кийин Кызыл суу кыргыз адабияты болгон. Мына анын сыңарындай эле мен Ала тоону кармап туруп, дал ошол Шинжаң кыргыз адабиятын көргөндөй болуп атам. Эми баягы азыр замандашкан, ошондой эле бүтүн жер шары бири-бирине туташып кеткен ушул доордо китепти окууга кайдыгер карап атат көптөгөн кишилер. Мисалы үчүн интернеттен көрүп алышат, телефондон көрүп алышат дегендей. Бирок дагы эле китеп деген китеп. Анткени бул жан дүйнөнү көтөрүүдө, дагы эле адамдын руханий баалуулуктарын жогору көтөрүүдө китептин ролу аябай чоң. Ошондуктан мен ойлойт элем, азыр мүмкүн ушул Японияда көчөлөрдө, метролордо болсун, автобустарда болсун, бүтүн жаштардан тартып улгайгандарга чейин китеп окуп атканын көрүүгө болот. Мен ойлойм, Ала тоо журналдарын дал ушул үлгүдө ар бир бекеттерге, аялдамаларга, ошондой эле ошол автобустарга да коюп койсо, мүмкүн ар бир адам телефон чукуп, телефон көрүп бир жерге барып келгенден көрө ошол бир чыгарма болсо да окуп экинчи бекетке жеткенче ушундай бир сонун болот. Эми мүмкүн бул жалгыз аттын чаңы чыкпайт деп коет. Сөзсүз түрдө муну көп болуп колдош керек. Кыргыз эли бул илгертен келаткан, кыргыздын ошол туусу болуп келаткан, Ала тоодой болуп келаткан журнал. Ошондуктан муну сөзсүз түрдө таратуу, жазылуу, ошондой эле муну кайра эң мыкты чыгармалар менен камдоо, элге жеткизүү кызматтарында жакшы иштеш керек деп ойлойм. Ошондуктан баарыбыз жан жактылуу мүмкүндүктүн барынча колубуздун жетишинче колдойбуз.